Айымдар арасындагы көйгөйлүү маселелерди чечүү жана алдын алуу максатында өз ишмердүүлүгүн улантып, Назик айым борборун жетектеп келе жаткан Асел Шербекова бүгүнкү программабыздын коногу болмокчу. Асел айымды Назик айым борборун түзүүгө коомдогу аял эркек маселеси, эне бала ортосундагы көйгөйлөр жана айымдардын ачык айта албаган кыжаалаттуу маселелери себеп болгон. Ал алгачкы кадамын Казакстандан билим алуу менен баштаган. Азыркы кезде аял эркек ортосундагы мамиленин келишпестиктин көп болгонунан ажырашуулардын саны өтө көбөйдү. Статистикага карап көрсөк, мен өзүм балдарым 2-3 жаштан аралыкта төрөлгөндүктөн үйдөн чыгып иштөөгө мүмкүнчүлүк болгон жок буга чейин. Бирок үйдө отуруп башка бизнестерди жасачумун. Мен бир жакынымдын үй бүлөсүндө бир көйгөй болду. Бир аз ушул жолдошу туура эмес жака кичине басып кетти дегендей. Бир күнү ал жакыным изденет. Кыргызстанда кандай психологдор бар, жардам бере турган деп. Казакстандан ушундай бир психолог табат да, ошонун сабагына, ошонун консультациясына катышат. Ошол кезде мага сунуштайт. Сен аял эркек ортосунда мамиле боюнча кызыгып жүрөсүң, өзүң дагы колуңан келет. Ушул багытта кызыгып көптөн бери өзүм китептерди окуп жүргөн кезим болчу. Мен жолдошума окуйын деп ошол заматта эле кызыгып Казакстанга барып окудум. Окуган кезде биринчи биз айымдардын жатын булчуңдарын бекемдөө боюнча өзүм окуганмын, гимнастика боюнча. Андан кийин ага байланыштуу, анын баардыгы ошол психологиялык тарапка байланыштуу болгондуктан ошол боюнча эле казып эле ошол тарапты окуп баштадык. Негизги биздин башында ачылган эң биринчи биздин миссиябыз мындай болгон: турмушка чыкпай туруп бала тарбиялоо, аял эркек ортосундагы мамиле боюнча турмушка чыкпай туруп үйрөтүү. Себеби турмушка чыкканга ошол нерсеге даяр болбой чыккандан көйгөй болот. Бир көйгөйдү өтүшүп кеткенден көрө алдын алуу алда канча жеңил деп баштаган кезде турмушка чыкпаган кыздарга сөзсүз керек эркек менен болгон мамиле, ошол кезде бала тарбиялоо. Биз өтүшүп кеткенден кийин, көйгөй болгондон кийин чуркап атпайбызбы? Ошону алдын алуу максатында ачылган. Кыргызстанда мындай борборлор ал учурда жок болгондугуна байланыштуу башталган иши алгачкы кадамында эле ийгиликтүү жүрүшүп, учурдун суроо талабына ээ болуп баштаган. Эң биринчи биз онлайн багытын баштаганда бат эле сурагандар көп болгондон биз офлайн ачтык. Ачкан кезде өзүмдүн үйүм эле, бир чакан үйүм өтө деле чоң эмес. Чакан эле бир канча десем 40 квадрат ашып кетсе. Ошол жерге эле биз ачып алдык. Биринчи ачкан кезде эле Кыргызстанда жок болгон үчүн дагы өтө көп айымдар келишип, болгондо дагы атактуу айымдар, журналисттер, ырчылар, театр актрисалары келип атты. Ошол кезде биз бир 2-3 айдын ичинде эле биз үйүбүзгө батпай калдык. Группалар көбөйүп батпай калдык. Ошол кезде анан биз чоңураак ушундай айымдар борбору керек экен, бардык багытты камтыган деп. Ошол кезде биз Советский ушул көчөсү тараптан бир зал ачтык. Ал жер 70-80 квадрат болчу, ал жерге да бат эле киши батпай калды. Ошентип улам залыбызды чоңойтуп, анан көбүрөөк адамдарга керек экен деп ушул багыттарды, көп багыттарды коштук. Психологиялык үй бүлө багытындагы багыт мага эч мына коркунучтуу болуп, же болбосо кандай болот деп ойлонгон жокмун да. Так эле мындай мага жагып эле баары сонун болот деп эле мастер-класстарды өтүп баштадым. Баштаган эле айымдар көп катталып, ошол эле кезде ушунчалык негатив болот го. Башка жактарды көрүп аттым да мен. Казак менен мугалимимди карасам, баары тескери кабыл алышып, эми үйрөтпөгөнүңөр ушул калды эле, аны муну деп атат. Бизде андай такыр болгон жок. Баардыгы аябай мындай колдоп, кубаттап дегендей аябай жакшы деп тосуп алышты да. Ачылганына 5 жылдын жүзү болгон Назик айым борборунда азыр айымдарды өнүктүрүүнүн ар кандай багыттары көп. Мисалы, борборго келген каалоочулар фитнес, бала тарбиялоо, бий жааты, гимнастика, сулуулук салону, ал гана эмес косметолог, диетологдордон да кеңеш ала алышат. Азыр биз өзүбүздүн
өзүмдүн аркамдан бир 40-ка жакын тренерлерди чыгардым. Азыркы учурда тренерлерибиз дагы ушу мамиле боюнча бүт окутуп атышат. Чоң көп ушул миңдеген айымдарга салымын кошуп атат деп айтсам болот. Айымдардын алдыңкы булчуңдарын бекемдөө менен кошо денелик булчуңдарды, общий фитнес, флай-йога, психологиялык сабактар, бала тарбиялоо сабактары, салон, эркектер аралашпаган салон багытын коштук, кондитерский. Ошол 5 жылдын ичинде биз бир канча 4 зал ачылды азыркы кезде. Ош тараптан суроо талап, Жалал Абадка келиңиздер деп суроонулар көп. Бул жерде айымдардын арыктоосу боюнча дагы бизде нутрициолог, врач, нутрициологдор бар. Ошол эле кезде булчуңдардын бошоп, эс тутумдун кетип атканы эмнеден болот, аларга толук микроэлементтерди туура жеткирүү боюнча бизде врач, нутрициологдор иштешет, диетологдор иштешет, косметологдор иштешет. Ошол эле кезде бизде фитнес тренер, үйдө кыймыл жок айымдарга онлайн фитнес чыгыш бийлерин беребиз. Бала тарбиялоо, турмушка даярдоо сабактарыбыз бар. Ошол эле кезде аял менен эркектин мамилесин бекемдөөчү, үйдө отурган келе албаган айымдарга интимдик гимнастика менен баары комплекс камтылган сабактарыбызды беребиз. Негизи туура дем алуу жасаган кезде адамдын денесинин абалы кандай экени билинет. Эң биринчи мындай муктаждыктардын баардыгы, мындай психологиялык муктаждыктар бул адамдын денесине таасир этет, денеси ошону көрсөтүп турат. Биздин жаткан кезде эле адамдын денеси бошпу же тырышы барбы, коркуусу барбы деген сыяктуу ошонун баардыгы адамдын денесинен бутун койгондон же болбосо өзүнүн жаткан абалда эле билинет. Денеси бош, өзүнүн булчуңдарын бошото алган, өзүн эркин сезе алган кишиде кадимкидей мындай бир ийгиликтүү болуп, өзү көп жерде мындай эмне жаратылат да, ийгиликтер жаратылат. Эгер адам көкүрөк менен дем алган кезде, ошол диафрагманы түшүрөбүз дагы биздин ички органдардын ылдыйга түшүүсүнө алып барат. Адамдын дем алган кезде иштин булчуңдун сүрүлүп ылдый түшүүсү биздин жатын ички органдарыбыздын баарын ылдыйга жүрүүгө себеп болот. Ошон үчүн эң биринчи биз туура дем алуу менен баштайбыз. Туура дем алуу адамдын үнүн эркин чыгарууга жакшы жардам берет. Психологиялык тараптан дагы өзүңдүн ички баягы стресс болосуң го, ошону сыртка чыгарууга айтат. Мынча айтат го. Эгерде сен бир нерсеге кайгырып аткан болсоң, кыйкыр депчи, деп мындай кыйкырып чыгарып жибер дейт го, Ошондой сыяктуу, ошондой мындай эмне ала аласың да, ич менен дем алууда. Мурундан аба алабыз, алган кезде ич көтөрүлүп чыгуу керек. Анда да ичти түртпөшүбүз керек. Просто ички абаны толтурабыз да, кайра ооз менен чыгарабыз. Бул ички органдардын баарына кыймыл келип баштады. Өттүн иштөөсү, боордун, ички органдардын, бөйрөк, баардык ички органдар, ичегилер иштөөсүн жакшыртат. Биринчи ич менен дем алуу баштаган кезде кадимкидей ич көт, ич көбөшү мүмкүн, курулдашы мүмкүн. Кадимки жана кичинекей бала ич менен дем алып баштаганда эмне сыяктуу да, баягы курулдап, аябай ичи ооруйт го, ошондой сыяктуу. Бир жума иштери курулдайт, кадимкидей ооруйт ич. Ал норма. Эми мурун менен ичке алабыз, абаны чыгарган кезде эгерде үнүбүз менен деп эгер биз 9 мүнөт үнүбүздү чыгарып дем ала турган болсок, анда биздеги гормондор калыбына келет. Аябай жакшы жардам берет ошого. Дары-дармексиз гормондор ички абаны толтурабыз да, деп денени бош чыгарган кезде гормондор иреттелет. Кандай гормон болсо да иреттелет. Алан калуусу менен. Канча жыл гормондор. Каарманыбыз учурдун көйгөйү болгон улуу муун менен кичүү муундун ортосундагы талаштуу маселелерге да токтолуп, өз ою менен бөлүшүп өттү. Улуу муундар, алар СССРдин адамдары. СССРдин адамдары кандай болгон? Алардын башында бир башкаруучу болгон. Ошол башкаруучунун оюна карата баары жашаган. Ал баардык адамдардын оюн, баардык адамдардын мындай жумушун баарын чечип койгон. Мындай айтканда, даяр программа түзүп берген, ошол программага түшүп алып жашаган да. Бизде андай тартипке салганбыз, демократиялык мамлекет тандадык да, баардыгы эркин болуусу келет. Ошол эле кезде өтө эркин коюп коюу дагы бул туура эмес. Азыр улуу муун менен жаштардын кагылышуусунда ошол балансты кармабагандан өтө көп көйгөйлөр чыгып атат. Бул жерде бизде өтө терең сабактарыбыз бар. Мисалы, бул жерде атанын ролу кандай болуу керек, эненин ролу кандай болуу керек дегенде, биз так шариятыбыздын чегинде
ошону түшүндүрүп берген кезде эле болду, өзүнүн жеп жеңил формулалары бар. Ага салган кезде сен үй бүлөлүк мамилеңди, бала тарбиялоонун баарын жеп жеңил чече аласың. Бул жерде кагылышпайт. Адам нормадагы киши кандай болот? Нормадагы киши баардык адам менен мамиле кыла алат. Улуу муунбу, кичүү муунбу, эркекпи, аялбы, ал нерсеге каралбайт. Баардык адам менен биз туура мамиле кылганды үйрөтүшүбүз керек. Бул жерде деген кагылышуу дегенде улуу муундар жаштарды бузулду дейт. Бирок карасаң кайра эле ыймандуу, көбүрөөк өнүккөн, тескерисинче жаштар болуп атат дегендей да. Алар улуу муундар баягы СССРдин тартибине салгылары келет да, бир рамкага салгылары келет. Бирок жаштар деген өздөрүнүн жөндөмдөрүн аныктап, өздөрүнүн жөндөмү менен кеткилери келет дегендей да. Биз ошон үчүн улуу муундарга дагы саак өтөбүз, ошол эле кезде жаштарга да саак өтөбүз да. Жаштарга саак өткөн кезде турмушка чыга элек кыздарга саак өтөбүз, бала тарбиялоорду кошо өтөбүз. Бала тарбиялоону кошо өткөн кезде энелер балдарын толук түшүнүшөт. Ушундай керек да баардыгы. Үй бүлөдөгү келишпестиктин келип чыгышы, жашоодогу аял эркектин орду, тынчтыгы жок бактысыздык, кыжаалат жашоонун себептери тууралуу Айсел айым төмөнкүлөргө токтолду. Эркек менен аялдын орду бирдей болуу керек деп айтат. Бирок ал табият эмес да. Бул табиятка туура келбейт. Биздин Кудай жараткан табиятыбыздан эркек башкаруучу болуш керек. Айымдар назиктик, бала тарбиялоо, бала төрөө бул аялдын табияты. Бир кичинекей кыздар, баардык жаш кыздарды карасаңыздар, өзүнүн табиятында кандай? Алар куклаларды ойношот. Алар тамактар жасашкандан, тарелкаларга кичинекей чөптөрдү кесип, кичинекей кезинен тамак жасаганга, ошол нерсеге алар багытталат. Кийимдерди тигип кийгизип коюшат куклаларга. Кичинекей кезинде ошол нерседен рахат алып, өзүнүн табияты ошол экенин сезишет, билишет. Ошол табиятыбыздан сырткаркы нерсе бизди бактысыздыкка алып барат. Мисалы, сиз мен иштешим керек, мен акча табышым керек деп чыгуу сизге ал жакпайт, айылдарга жакпайт, жакпаган нерсесине баратат. Бул жерде сен чыгасың да, акча табасың, үй бүлөнү багасың. Макул, жолдошуң үйдө отурсун. Сен жолдошуңду бак, жолдошуңду кара, канча чыдайсың. Бир жылдан кийин эмнеге мен сени багышым керек, сен эмнеге иштебейсиң деп чыгасың. Бул биздин табияттан сырткаркы көрүнүш болгондуктан ал бизди ошол депрессияга алып барат. Айымдар үйдө олтургандан рахат биз бактылык таппайбыз. Үйдө олтуруу биз үчүн эң бактылуулук ошол. Бирок биз интернеттин, мондай аламдашуу заманы болгондуктан интернетти карап атып, башка адамдарды карап атып, Пайгамбар айтканда, өйдөн эмес ылдыйдагыларды карагыла деген. Өйдөдөлөрдү карап ошолорго умтулуу менен денебиз тынчтык таппай атат. Негизи эркектер аялын баккандан, аялын каржылагандан, балдарыны баккандан рахат табат. Чыныгы эркек. Бирок эркектердин духун түшүргөндө азыркы кезде аялдар болуп атабыз. Европада, Америкада бир айылдар бар экен. Айылдар наркомандардын айылдары бар экен. Булар эмне себептен болуп атат? Алар кумар рахаттын издеп атышат. Рахат жетиндай чеги жок рахат издеп атышат да. Чеги жок рахатты издегенден каалаган нерсесин нашанда чегип көрүп атышат. Аялдарын алмаштырып көрүп атышат. Түрдүү аялдар көрүп атышат. Бирок ал жерден рахат таппайт. Чеги жок болгондуктан андан ары деп адам бизден жаныбарга айланып кетишип атышат да. Бизде ошон үчүн чек болгон кезде аял менен эркектин өзүнүн Кудай жараткан табияты менен кеткен кезде адам накта бактылык тынчтыкта жашай алат. Учурдун урунттуу көйгөйү деп каарманыбыз бала менен ата-эненин ортосундагы мамилени баса белгилейт. Ата-эне уул кыздарды тарбиялоодо баланын ымыркай кезинде көбүрөөк көңүл буруп, аяр мамиле жасоого чакырат. Негизги көйгөйлөр көпчүлүк айымдар бала тарбиялоосунда көбүрөөк кыйналышат. Бала тарбиялоосунда кандай? Балдар менен чоңойгон кезде көйгөйлөр башталат. Кичинекейинде билинбейт. Биз саак өтүп, мен саак өтүп баштаган кезде 20 айым отурган болсо, ошонун жок дегенде 15-и көйгөйүн айтат. Мен баламда мындай проблемасы көйгөй бар, мен мондай жерде кыйналып аткам, көрсө мен жооп таптым деген сыяктуу. Анан эркек менен болгон мамилесинде бизде 70% төшөк маселесинде көйгөйлөр бар. Ошол багытты эч ким ачыкка чыгарбайт, бирок биздин ал ар бир адамга керек, ар бир адамдын муктаждыгы, денелик муктаждыгы болгондуктан дагы ошол тарап басылып калган. Ошол тараптан көбүрөөк бизге, ошол тараптан көбүрөөк келишет. Эненин ичинде көп психологиялык баланын абалдары көп калыптанып калат. Денелик дагы, психологиялык дагы адамдын калыптануусу ичте кезде көп болот. Ал эми төрөлгөндөн кийин 2,5 жашка чейин адамдын денелик муктаждары калыптанат.
кийинки учурда сиз сүйүүгө муктаж болуп аткан болсоңуз, башка адамга көз каранды болуп аткан болсоңуз, эгерде жолдошуңузга жолдошум сен мени кучактабайсың, жолдошум сен мага көңүл бурбай жатасың деп эле кечкен алып аткан болсоң, анда сен 2,5 жашка чейинки абалыңда көйгөйлөр бар деп айтсак болот. Андан кийин өзүңдүн эмоцияңды билдире албай жатсаң, ыраазычылыгыңды билдире албай жатсаң, жаным мен сага ыраазымын, мен сени катуу жакшы көрөм деген сөздөрдү айта албай жаткан болсоң, эмоцияңды чыгара албай жаткан болсоң, анда 4,5 жашка чейинки абалыңда ошол убакта ата эне басып койгон алжыңдап күлбө, кыйкырып ыйлаба, үнүң жаман, эшикке чыгып ыйла деген сыяктуу сөздөрдү айтып аткан болсоң, анда сен кийинки учурда өзүңдүн эмоцияңды чыгара албайсың. Ал эми сен өзүң бир билимге умтулуп, билим тарапты өзүң өздөштүрүп, китеп окуудан ырахат ала албай аткан болсоң, анда 7 жашка чейинки көйгөйлөрүң убагыңда көйгөйлөр бар. Сен ошол мээң ачылып, илим башыңа толо турган кезде сен сүйлөй бербе, айта бербе деген сыяктуу балким бир көйгөйлөр болгон болушу мүмкүн. Сен жумуш жазоодо жалкоолонуп аткан болсоң, демек 12 жашка чейинки жашыңда сенде көйгөйлөр болгон. Андан адамдар түртүп сен жаза дегенден кийин гана жазып аткан болсо, эгер балдарыңыз ага чейин өздөрү билип жазбай аткан болсо, анда сиз баланын иштөө жөндөмдүүлүгү калыптанып аткан кезде сиз аларга көңүл бурбагансыз деген сөз. 6 жаштан баштап 12 жашка чейин, 6-7 жаштан баштап. Ошол кезде балдарга жумуш жасаган үйрөтүү керек. Эркектин эркек экенин, аялдын аял экенин сездирүү керек. Ошол кезде гормондор алмашып аткан ошол куракта болот. Ошол куракта сиз эгерде балаңызды аяп, жумшабаган болсоңуз, жумуш жасаган үйрөтпөгөн болсоңуз, сиз кийинки учурда ал балаңызды сиз башкарышыңыз керек болот. Оюн монтип чогултуп туруп бир чыгаруудагы негизи патология оору. Ал эми өзүнүн оюн монтип психопаттар барго, бат монтип кыйкырып айтып жиберүү дагы патология оору да. Адамдын эмоциясын нормада контролдоп, нормада чыгаруу бул психологиялык нормада экенин билдирет. А биз мисалы бала тарбиялоодо балдарыбызды туура калыптануу үчүн, психологиялык нормада болуш үчүн демек биз аны өзүбүз билишибиз керек. Биз психологиялык тараптан бир аз бизге билим керек. Мисалы урук эненин ичине киргенден баштап, түйүлдүктөн баштап бат өсөт. 54-55 сантиметрге чейин өсөт. Же 60 сантиметрге чейин өсөт. Ошол кезде психологиялык абалда ошол кезде көбүрөөк калыптанат. Эненин ичинде кезде. Эненин ойлонуусу, ой жүгүртүүсү, же болбосо ачуусу, келүүсү, сүйүнүүсү баары балага таасир этип баланын мээсине. Төрөлгөндөн баштап бир 2-3 жаштарга чейин, 7 жашка чейин алардын психологиялык абалы мындай көбүрөөк калыптанат дагы. Ошондо калыптануусу менен өмүрүнүн акырына чейин жашоосу мүмкүн да. Мисалы, коркуу, таарынуу деген эки чоң базалык эмоция бар. Ошол эки эмоция кимде бар болсо, ал адамды өстүрбөйт да. Ошол коркуунун көбү баланын кичинекей кезинде калыптанып калат. Ал корккон адамдар баарынан корко берет. Мисалы, жумуш жасагандан коркот, сүйлөгөндөн коркот, адамдар менен карым-катнаш кылууда мен монтип айтсам катуураак айтып койбойбу, мынтип айтсам жакшы кабыл алабы деп эле өзүнүн оюндасын айта албай корко берет. Таарынган адамдар адамдарга таарынганын билдирбейт дагы, өз ичинен таарынып калат, эмоциясын чыгарбайт. Ошо менен таарынган адамдын энергиясын жейт да, күчүн жеп коет. Мисалы, бүгүн бизге Кудай бир өсүү үчүн бир энергия уктап тургандан кийин кадимкидей энергия толот да адамга, ошо энергиясын таарынган адамдар өткөн өмүрдөгү болгон нерселердин баарын эстеп атып эле, таарынып атып эле күчүн ошол жака сарптап коет да, бүгүнкү күнгө энергиясы калбай калат да. Же болбосо коркоктук адамдын энергиясын аябай жейт. Ошонун баардыгы биздин кичинекей кезде толук нормада, мына психологиялык абалда нормада калыптанбагандан пайда болот да. Адамдын 0-дон баштап 2-ге чейин, 2 жашка чейин буларга эң маңыздуусу, эң кереги балага телесный контакт керек. Эмизүү эмне үчүн алактала 2 жашка чейин эмизүүнү буйруган. Себеби ошол кезде биз кучактоо, ал денеси менен, тили менен эмес, денеси менен сөшкөн учур болот да. Ошол кезде денеси менен сөшкөн учурда денелик муктаждар калыптанат. Алар эми мен ушатам деп айта албайт, же мен курсагым ачты деп айта албайт да. Тил менен эмес, дене менен жашап аткан болот да. Ошол кезде денелик муктаждар көбүрөөк калыптанат да.
Ал эми эмоциясы болсо 2-4 жашка чейин анын эмоциясы калыптанат. Мисалы 2 жаштан 4 жашка чейин алардын ыйлоосу, же болбосо каткыбуусу, күлүүсү, сүйүнүүсү, кубануусу анын баардыгын сиздер мисалы баланы ыйлаба, аңгылдап кыйкырба, эшикке чыгып ыйла деген сыяктуу сөздөрдү айтып аткан болсоңуздар, ал өмүр бою өзүнүн ыйлаганда дагы ачылып ыйлай албай, кубанса дагы ачылып кубана албай, ыраазычылык билдирсе дагы ыраазычылыкты жүрөк менен билдире албай, адамдарга ыраазымын деп да айта албай. Бизде негизи кыргыздарда ушундайбыз го. Чет өлкөнүн мындай эмнесинде бир аз башкачараак да, тарбиясында. Аларда ыраазымын деп эле бири-бирине кечке ыраазычылык айта алат. А бизде ыраазычылык айтуу кыйын. Мисалы биз жолдошубузга ыраазычылык, балдарыбызга ыраазычылык, балдарыбыз ата-энеге ыраазычылык деген ал бизге мындай сатып ала тургандай чоң бизде мындай эмоция да. Ошол эмоция 2-4 жашка чейин калыптанат. Эгерде 2-4 жашка чейин балдарыбызды эгерде биз мындай кыспасак, эркин койсок ошол кезде, анда балдарыбыз өзүнүн оюн эркин билдире алган, мен сизди жакшы көрөмүн деп айта алган, сүйө алган ушундай балдар болот да. А бул жерде деген жанагы мазохист, психопат деген ушул жакта калыптанат. Психопаттар деген өзүнүн такыр мындай контроль албайт да, чаап жерет, уруп жерет, кыйкырып жерет го. Анын баардыгы ушул жакта ылдыйкы тараптарда калыптанат. 2 жашка чейин көрүп калыптанат, 2-2,5 жашка чейин. Эми 4-төн 7ге чейин илимге болгон эшиги ачылат да ошол кезде. Менин полностью ааламдын илимин мээсине салса дагы андай батка турган учур болот ошол кезде. Баланын үйрөнүүгө болгон шык жөндөм ошол кезде калыптанат. Ошол кезде бала үйрөнүүгө аракет кылып баштайт, сурап баштайт да, бул эмне, апа, бул эмне деп баарын сурай берет. Анан ошол кезде көп суроолорду берип баштайт. Себеби ошол кезде алардын илимге болгон эшиги ачылды, базасы ачылды деген сөз да. Эгерде ошол кезде сиз балаңызга мындай толук сураган нерселерине жооп ала алса бала, анан логический ойлонуусу ошол кезде калыптанат дагы, ал өмүрүнүн акырына чейин илим алган, өскөн бала болот. Бул кичинекей кезинен баштап өзүнүн денеси, акылы калыптанып аткан, сезимдери калыптанып аткан кезде, эмоциясы мисалы калыптанып аткан кезде нормада болгон болсо, ата-эне өзүнүн эмоциясын контролдоп өстүргөн болсо, анда интеллигент болсо, анда бала да интеллигент болот. Если энеси психопат болсо, анда психопат болот да. Бүгүнкү берүүбүздө Назик айым борборунун негиздөөчүсү Асель Шербековадан биз ар бир үй бүлөгө керектүү маалыматтарды алып бергенге аракет кылдык. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта болуңуздар.